негизи бул ошол суицидтин дагы бир себептердин бири бул миграция болуп эсептелинет деп ойлойм. Анткени көптөгөн ата энелер өзүнүн балдарынын өспүрүм убактарында өзүнүн туугандарына, балким чоң ата чоң апасына калтырып кеткендиктен, алар болсо баягы баланын өзүнүн болгон ичиндеги бугун айта албагандыктан болушу мүмкүн. Ал эми ошол учурда баягы азыркы балдардын психологиясы, психикасы мурдакыга караганда баягы бир топ башкача деп айтышат. Ал эми агайдын суроосуна жооп берип кетсем, эмне үчүн келишпейт? Анткени көбүнчө бизде, например, мисалга айтсак, көбүнчө ата энелер болсо башка чет мамлекеттерде болуп, балдарын тыштап кетип атат башкаларга. Алар болсо баягы ата энелери башка өлкөдө болгондуктан баягы келе албайт да көбүнчөчү. Буга эмне же болбосо баягы кечинде көбүрөөк майрамдап коюшкан, той көп да бизде, той аш. Анан ошодон да келбей калышы мүмкүнбү? Азыр бизде деген кыргыздарда негизи той көп болуп эсептелинет, балким ошондон. Ал эми кээ бир окуучулар бар, баягы ата энесинин катуу сөзүнөн, баягы катуу орусча айтканда наказание деп коет, ошондон коркуп айтпай коюшу мүмкүн. Балким ошондон деп ойлойм.